Саламатсыздар, урматтуу Ош шаарынын тургундары. Бизде түз эфирде көрүп жаткан биздин катталуучулар. Биз күн сайын жеринен көрсөтүп жаткан түз эфирибиздин кезеги Ош облустук ооруканасынын айланасындагы мыйзамсыз курулуштарды алып салуу боюнча жүргүзүлүп жаткан сыноос иштеринин алкагында болмокчу. Бул облустук оорукана. Билесиздер, бул жерде Ысакбек Мониевдин айчели бар. Ошонун тегерегинде бул жерде абдан көп ашканалар, дарыканалар жана кафе, ресторандар бар болчу. Учурда буларды четинен алып, каналдын жээгин ачуу жана жолду бошотуу жумуштары башталды. Учурда мына көрүп турасыздар. Бул жерде тиешелүү кызмат аймактык башкармалыктын башчысы, муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысынын орун басары жана тиешелүү кызматтар бул жерде жумуш жүргүзүп жатышат. Азыркы тапта эки унаада мына бул жердеги контейнерлер соода түйүндөрү алынып, жүктөлүп, кетилип жатат. 1-2 бул жерде да бир манипулятор алыптыр. 3 контейнер алыныптыр. Бул жерде орду турат, көрүп атасыздар. Негизинен шаарда көп мындай сыноос иштери масштабтуу түрдө жүрүп атат. Ал негизинен мыйзамсыз жана кызылсыздыкка чыгып кеткен туура эмес курулуштарды жүргүзгөн аймактарда канал же болбосо суу корук зонасына салынып калган, дарыялардын жээгине салынып калган курулуштарды алып салуу иштери активдүү жүрүп жатат. Анын бири мына бул облустук оорукананын ошондой кайсы канал эле? Кайсы канал эле бул? Увамбы? Увам каналынын жээгинде жайгашкан. Бул жерде да корук зонасы сакталыш керек болгон, бирок корук зонасы сакталбастан канча жылдардан бери ушул мыйзамсыз курулуштар, мыйзамсыз соода түйүндөрү бул жерде иштеп келген. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Мониев көчөсүндө унаа тыгыны абдан көп жана дайыма шаардын негизги маселеси болуп келген. Ага байланыштуу бүгүн дагы таң эрте Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шерматович тиешелүү кызматтар менен рейдтик кыдыруу жүргүзүп, анда облустук оорукананын айланасын иретке келтирүү боюнча коюлган тапшырманы тез аранын ичинде аткаруу тапшырмасын койгон. Ага ылайык учурда жумуш жүрүп жатат. Мына көрүп атасыздар, соода түйүндөрү атайын унаалар менен жүктөлүп, ташылып, алынып кетип жатат. Негизги унаа тыгындарын жараткан жагдайлардын бири бул соода түйүндөрүнө токтоп, бул жерге унааларын коюп койгон жашоочулар, шаар тургундары болсо, экинчиси дагы бир жагдай, мына көрүп атасыздар. Абдан эле мында таксиздер попутчик деп коебуз. Түз каттамда эмес, дайыма мындай өзүнүн багыты боюнча баратып, жүргүнчүлөрдү ташыган такси кызматтарында могул жерге туруп алгандыгы абдан бир пробканы дагы бир пайда кылган жагдай катары айтсак болот. Бул жердеги облустук оорукананын тегерегинде соода кылган соодагерлерге буга чейин толук эскертүүлөр берилген, көчүп бошотуп алгыла деп. Коюлуп турганын себеби убактылуу мөөнөт берилип, орозо айы болуп калган. Ошол себептүү орозо чыксын, андан кийин бузабыз деген эскертүүлөр алдын ала берилип, азыр убак сааты эми чыгып, бузулуп баштады. Мына бул жерде көрүп атасыздар. Атайын техникалар, УМС'нин техникалары келип иштеп жатышат. Бардык менчик ээлерине, менчик дегенде жердин менчиги эмес, ушул дүкөндөргө, тамактануучу жайларга, ээлик кылгандарга эскертүүлөр берилип, азыр орундуктары бошотулуп атат. Бул жерде аптека бар экен.
Бұл жақта снос болды, бұл жақта шашлыкты езіп отады. Ошо азыр айттым, давай токтот депчи. Тиричилик. Бұл жердегі бошотылып тұр. Бұл тарап қатарынан бүт бары бошотылып, бұл жер ачылады. Каналдың қорық зонасына біріншіден құрылып қалған, екіншіден бірінің дағы документі жоқ, мыйзамсыз иштеп келишкен. Ошондуктан эскертүүлөр берилип, оросо айына туш келип калгандыктан токтотулуп турган, азыр бузулуп, элердин эскертүү берилип, көчүрүлүп, сунуш иштери башталды. Контейнерлерди акырындан бир-бирден бошотконун улам жүктөп алып кетип жатат. Көпчүлүктө суроо бар, эми ушул арканын эле оорукананын кире бериши эле бузулуп токтоп калабы, калган жагы эмне болот, ичкерки тарабы эмне болот деген дагы маселелер бар. Ичкерки тарабы дагы бүт бошотулат. Ортоңку негизги дарбаза бар, билесиздер. Бул биринчи кире бериш дарбаза. Андан кийин ичкерде оорукананын дагы бир дарбазасы бар. Бул жол, бул жагында парковка, мына токтотуучу жай. Бири дагы облустук ооруканага тиешеси жок. Облустук оорукана мына өзүнүн забору турат, ошондон ары гана ээлик кылат. Бул жагынан бир дагы ижара акысы да албайт, пайда да көрбөйт. Бирок ооруканага келген жарандарга ыңгайсыздыкты жаратып, булардын маселеси катары эл маселени чечпейт деп айтып келишет. Кафелердин баары алынат. Азизбек Токторов мына ошол жака баратам. Суроо көпчүлүктө ушул суроодо. Кире берген тарап эле бузулуп калып, анан ичкирки тарабы кандай болуп калат деген суроо. Мына Эмилбек Умаралиев да берип атат. Жакшы иш, аркы жактагы оорукананын аймагында жайгашкан соода түйүндөрдү да алып салуу керек дейт. Алып салынат. Бүт баарына эскертүү берилип, булар даяр. Буга чейин эскертүү иретинде тиешелүү кызматтар келип эскертүүлөрдү берген. Андан сырткары эскертүү катары мына имараттарынын көрө атасыздар, башкы тараптарын атайын эскертүү иретинде бузуп кеткен. Мына Евролаб деген лабораториянын чети бузулуп турат, мына бул жерде. Андан ары дагы бир чатыр бузулуп турат, андан ары дагы бир чатыр бузулуп турат. Баардык чатырлары бузулуп, бошотуп койгула деген сунуш болгон. Мыйзамга туура келет, анткени булар өзү олтурган жери мыйзамсыз, убагында кызыл китептер туура эмес жасалып берилген. Анткени корук зонасы бар. Каналдардын, дарыялардын, суу жектеринин атайын өзүнүн белгиленген корук зоналары бар. Ага ылайык булардын баары мыйзамсыз деп эсептелет. Бүгүнкү күндө мына Увам каналы, Кайырма каналы, Акбура дарыясынын жеги, Шардак айылындай каналдар ага өткөн болсо, баарынын жээктери бошотулуп атат. Жеке клиникалар дагы бошотулат. Мына бул жерде турган клиника боюнча дагы азыр иш алып барууну бүгүн эртең менен эле рейдтик кыдыруу учурунда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Хирматович тапшырма берген. Мыйзамдуулугун карап, эскертүүсүн берип, тиешелүү чечимди кабыл алып, жумуштарды алып баргыла деп. Алары деле негизинен даяр. Мына могул жерлердин баарына эскертүү иретинде мына чатырларын бир катар уруп түшүрүп коюшкан, айтылган. Эми ошол кызыл китептерди берген, туура эмес кылгандар боюнча укук коргоо органдары албетте баа бериш керек деп ойлойм. Ал эми жергиликтүү бийлик өзүнүн мыйзам талаасында бекитилген укуктук мүмкүнчүлүктөрүнө, укуктук мындай мыйзам чегинде жумуштарын жүргүзүп алып бара берет.
Бир эле сурада эмне үчүн снос деп жазылган жерлер бузулбай турат, баарын бирдей убакта бузуу керек да. Ошол жерде бузуп бирин кеч бузуу адилетсиздик да дейт. Кээ бир жагдайлар бар, ооба, снос деп жазылып бузулбай турган жагдайлар бар. Алардын менчик укугун аныктоо боюнча талаш тартыш маселелери бар. Ошондуктан туруп калган жагдайлар бар. Же болбосо дагы башка себептер бар. Бири дагы көз жаздымда калбайт. Гүлпери Жаңышбековна бузулуу иштери көрүнбөйт го дейт. Сиз кеч кирип калдыңыз окшойт. Мен азыр оорукананын башкы кире бериш дарбазасы тараптагы бузууларды көргөздүм. Мониев көчөсүнүн жээгинде бир четинен башталды эми, ар жеринен чокуп кеткен жок да, бир башынан башталып бузуп келатышат. Азыр сиз үчүн дагы кайра барып көрсөтөм ошол жерде. Техникалар иштеп атат. Сода түйүндөр, контейнерлер жүктөлүп алынып кетип атат. Ал эми бул жакты көргөзүп атканым себеби түшүндүрмө катары элдерден суроо болуп атат. Ушул жерле бузулабы, ички тарап эмне болот, кафелер эмне болот, ичиндеги сода түйүндөр эмне болот деп. Ошондуктан келип көрсөтүп кетип жатам. Бузулат булар дагы деп, четтери дагы атайын бузулуп коюлган. Ар биринин четинен келе атат. Эми баарын бир учурда, бир убакытта жасап салуу негизи мүмкүн эмес. Анысы да мына Ош шаарынын мэриясы дээрлик 3 жылда боло турган ишти, мындайча айтканда 3 айдын аралыгында жасап койду да. Бир топ көчөлөр кандай өзгөрдү, кандай курулуштар болду, кандай жолдор ачылып атат, кандай снос иштери болуп атат. Анын баарын көрүп билип турасыздар. Бир мезгилде адамдын негизи мындай мүмкүнчүлүгү чектелүү да, баарын бир мезгилде жасай албайт. Техниканын деле мүмкүнчүлүгү чектелүү, акча каражатына байланыштуу маселелер бар, укуктук маселелер бар, ар кандай маселелерге байланыштуу токтоп калган же болбосо бир аз кармалып калган жумуштар деле болушу мүмкүн. Бирок ага карабастан мен мисалы үчүн күндө өзүм аралашып көрүп ошол окуяларга катышып жүргөн адам катары айта алам. 99% берилген тапшырмалар, коюлган максаттар ишке ашырылып, ошонун үстүндө жумуш болуп атат. Бир дагы жөн гана туруп калган жер жок. Баарында кыймыл бар, баарында жыйынтык бар, баарында жумуш бар болуп атат. Мына могул жерлер бузулуп атат. Алма. Азыр бошотуп алып кетип атышат. Бошогонун улам жүктөп алып кетип атат. Азыр мен көргөздүм, бул жерде 2 манипулятор алып кетти жүктөп. Мына азыр холодильниктер, муздаткычтарын, буюм тайындарын салып, чогултуп бошотуп берип атышат орундуктарын. Бошогон орундуктарын муниципалдык менчик башкармалыгы атайын техникалар менен жүктөп, манипуляторлор менен алып кетип жатат. Мына могул жерден азыр 3 контейнер алынып салынды. Ал эми кийинки контейнердин ээлери мына бошотуп атышат. Орундуктарын улам бошотулган сайын алып кетип жатат. Бул жер жана айткандай эле Увам каналы. Бул жерде корк зонасы бар. Мына бул жактардан бери чайхана болуп кеткен да, бүт иштер көрсөтүп коеюн. Чайхана. Астында канал. Тамактануучу жай. Бул жак канал. Су түтүктөр өткөн. Ага карабай ушундай башаламандыктар орун алган учур бул жерде абдан көп. Сиздерге түз эфир аркылуу
жеринен жасалып жаткан жумуштар боюнча маалымат берип коелу деп түз эфирге чыгып көргөзүп жатам. Дарыянын жээгине салынган оба бар алынат, себеби бул жерде норма бар, мыйзам бар, корук зонасы деген. Мына азыр патрулдук милиция дагы келиптир. Бул жерде биз эми мындай айтканда капа болуш деле кереги жок. Биздин тарбия дейбиз, менталитет дейбиз, түшүнүк дейбиз, сөзсүз кайтарып турушубуз керек да. Бир патрулдук милиция туруш керек бул жерде, колунда жыга чыңгармап, бул жерге болбойт, токтобо, айда, тыгын жараттың, маселе болуп атат деп бирок кайтарып турбаса, дароо эле бул жер мындай башталма болуп кетет. Мисалы азыр бул патрулдук милиция кызматы бул жерден жылып кетсин эле, дароо башталат. Дароо бир 10-15 машина келет, ушул жерге тыгылат. Жалал Абадка алып кетем, Өзгөнгө алып кетем, анан дагы бир жака алып кетем. Толуп алышат да. Сакбек Мониев эстелиги, айкели. Бул жерде да таксилер. Автобекетке айдасаң бул жака качат, бул жактан айдасаң дагы бир жерге качат. Бул маселени жөнгө салуу боюнча азыр көптөгөн тапшырмалар берилген. Анын бири катары мына облустук оорукананын айланасын иретке келтирүү, мыйзамсыз курулуштарды, соода түйүндөрдү алып салуу боюнча жасалып жаткан аракеттер, жумуштар мына ушул унаа тыгындарын же болбосо тартипти, тазалыкты, эреже менен жашоону үйрөнүүгө, үйрөтүүгө болгон аракет катары бааласак болот. Бул жумуштардын баары шаар мэри Жеңишбек Токторбаевдин тапшырмасынын негизинде ал кишинин ошол чечкиндүүлүгү, эркинин артында жасалып жатат десек туура болот. Оңдолот, баары оңдолот. Шаар ичиндеги жолдордун баары оңдолуп атат, оңдолот. Бул жолдор да оңдолот. Урматтуу биздин катталуучулар, анда мен түз эфирди ушул жерден жыйынтыктайын. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, суроолор берилди. Билген маалыматтар менен сиздер менен бөлүштүм, жооп бердим. Шаарыбызда иретке келтирүү, көрктөндүрүү, инфраструктурасын жакшыртуу боюнча жасалып жаткан аракеттер, жумуштар мындан ары дагы уланат, токтобойт. Кудай буйруса, шаарыбыз күн санап көркүнө чыгып, жолдорубуз жакшырып, жолдорубуз кеңейип, жөө басчу адамдар үчүн тротуарлар салынып, жашыл аймактар түзүлүп, гүлдөгөн, өнүккөн жакшы шаарга айланып баратат. Кудай ошол жакшылыктарды, ушул заманды баарыбызга кут кылган болсун. Саламатта калыңыздар. Жакшы туруңуздар.